Бул үй бүлө өзүнүн үйүн талкалап бузуп жатат. Кооптуу иш, бирок Дажанинин үй бүлөсү айласыздыктан үйүн талкалап жатканын айтты. Израиль бийлиги мыйзамсыз курулганы үчүн бул үйлөр бузулуп, ал эми ээлери көчүп кетиши керектигин айткан. Сиз көрүп тургандай, үйүбүздү колдо болгон шаймандар менен бузуп жатабыз. Бирде киши өз колу менен үйүн талкалагысы келбесе керек. Бирок Чыгыш Иерусалимде жашаган ондогон адамдар да так ушундай абалга туш болобузбу деп чочулашууда. Бул эски шаардын дубалынын сыртындагы Силван району. 9 жыл мурун Мухаммед бул жерде үй бүлөсүнө үй салган. Бирок Израиль Мухаммед жана анын бир нече Палестин кошуналарынын бул жерде үй курууга укугу болгон эместигин айтууда. Ага бул жерден кет деп айтылды. Бул ыйык берекелүү жер. Биз кеткибиз келбейт. Алар бизге Силвандан кетүүгө кысым көрсөтүшүүдө. Бирок биз акыркы демибизге чейин турабыз. Үйүбүздү бузуп салышса да, мен башка үйдө ижарага алып, Иерусалимде калам. Биз көптөгөн үй бүлөлөргө алардын үйлөрү бузулат деген жерибиз жок. Биз ал үй бүлөлөргө бул жерге сиз үй кура аласыз. Ал эми бул жерге үй тургуза албайсыз деп айтып жатабыз. Сиз туура айтып жатасыз. Көптөгөн адамдар уруксаат алуу өтө кыйын болгондуктан үйлөрү мыйзамсыз куруп алышкан. Баардык нерсе өзгөрдү. Рим бир күндө курулган эмес. Биз мындай нерселерди жоюп жатабыз. Бул ыйык жер үчүн күрөш. Бул жерде палестиналыктардын арасында бир нече жөөт үй бүлөсү жашайт. Израиль алардын коопсуздугун камсыздайт. Жөөт элдин жүрөгү жана анын жаны Иерусалимде. Бул киши көбүрөөк жөөт үй бүлөлөрү Силванга көчүшүн каалайт. Жакында анын уюму бул эски синагога комплексин кайтарып алды. Бул жакка кайтып келерибизди пайгамбарыбыз 2000 жыл мурун эле айткан. Кимде ким жөөт эли үчүн өлкөбүздө жашоону кааласа, аларды көк жана ак түстөгү килем төшөп тосуп аларыма 100% кепилдик берем. Бирок мени өлтүргүсү келген араб болсо да, бул еврейлердин мекенине кабыл алынбайт. Аларга орун жок. Бул өрөөн үчүн талаш ондогон жылдар бою уланып келе жатат. Чынында көйгөй чечилерине үмүт аз. Израилдин жаңы өкмөтүнүн колунан келген нерсе бул анын олуттуу зомбулукка айланышын токтотуу. Дажанинин үй бүлөсү түнү бою үйүн бузуп чыкты. Шаардын келечеги тууралуу пикирлер экиге бөлүнгөн бойдон.